Ар бир университеттин тарыхын имараттар эмес, адамдар жаратат. Алардын эмгеги, тажрыйбасы, басып өткөн жолу кийинки муун үчүн мурас болуп калат. Сиздер көрүп жаткан Ош мамлекеттик университеттин программасы биз бул жерде окуу жайдын сыймыгы болгон инсандар менен баарлашып, алардын агартуу тармагына кошкон эмгеги тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы көрөрман? Берүүнү мен Жылдыз Орозматова алып барам. Бүгүн бизде конокто биология илимдеринин кандидаты, доцент, Ош муунун ардагерлер кеңешинин төрагасы, тажрыйбалуу окутуучу Орунбек Каланов. Кош келипсиз агай студияга. Саламатсыздарбы? Орунбек агай, биз сизди ошо Кыргызстандын тоолорундагы дары өсүмдүктөрүн изилдеген серик окумуштуулардын бири катары билебиз. Кыргызстан түштүгүндө чанактуу өсүмдүктөр боюнча дагы адиссиз. Мындан тышкары ырларды жазып жүрөсүз. Ошол жүргүзгөн илимий изилдөөлөрүңүздүн негизинде студенттер үчүн окуу китептерин жарыкка чыгаргансыз. Сиз чынында эле ушул университеттин алтын фондуна атыңыз кала турган эмектерди жасап жатасыз. Ошондуктан дагы биз студиябыздын сыйлуу коногу катары сизди чакырдык. Рахмат, чакырганыңыздар. Алгач ушу сиз тууралуу кыска видео тасма көрүп алалы, андан соң маегибизди улантып кетели. Болот. Орунбек Каланов 1956 жылы 5 майда Алай районунун Корул айылында Чарбагер үй бүлөдө туулган. 1963 жылы Тогузбулак орто мектебине 1 класска барып, 1973 жылы ийгиликтүү аяктаган. Мектептен кийин Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун азыркы Ош муунун биология факультетине тапшырып, 1978 жылы аяктаган. Эмгек жолун Алай районундагы Тогузбулак жана Кең Жылга орто мектептеринде биология, химия сабактарын окутуудан баштайт. Илимге болгон кызыгуусу аны 1982-1985 жылдары Өзбекстандын Илимдер академиясынын өсүмдүктөрдүн эксперименталдык биологиясы институтунун аспирантурасына алып келген. 1986 жылдан тартып Ош муунда үзүрлүү эмгектенүүдө. Орунбек Каланович 1986 жылы Ташкенттен аспирантураны бүтүрүп, илимий ишин коргондон бери ушул жамаатта иштейт экен да агай. Мен эми агайга 2000 жылы студент, 95 жылы студент болуп келип, 2000 жылы ушул агай кафедра башчы болгон мезгилде жумушка кабыл алынып, ошодон бери коллега болуп иштейм. Анан агайдын өткөн сабактары мындай кызыктуу, маңыздуу, аудиторияны толук өзүнө тартып алган ушундай сабактарын жакшы өтөт. Анан кандай чөйрө болбосун агай ушул мен баягы маани нерсем, ал любой аудиторияда агай сүйдөй алат да. Мисалы Алматыга барабызбы, Ферганага барабызбы, кайсы жерге барып эле ушул агай пленарныйда доклад жасап, анан сүйлөгөндө жанагы өтө ошол аудиторияны өзүнө муютуп, ушу Кыргызстан дегенде ушул кишини элестетип калабыз дегенде азыркача айтып жүрүшөт да. Агайдын жазган китептери бизде студенттер тарабынан өтө талап бар да ага. Мисалы жалпы биология деген китебин ушул 1-курстун студенттери тандап алып окушат. Себеби кыргыз тилинде жазылган. Берки фармакогнозия боюнча окуу колдонмосун, талап практикалары боюнча колдонмосун ар бир студенттердин колунда көрөбүз да. Орунбек Каланов Ош муунда окутуучудан тартып, кафедра башчы, декандын орун басары, факультет деканы кызматтарына чейин эмгектенди. 2014 жылдан бери фармацевтикалык дисциплиналар багытында жетекчилик кызматтарды аркалап келет. Ал 100гө жакын илимий эмгектен, бир катар окуу усулдук китептердин автору. Учурда дары-дармек өсүмдүктөрүн изилдөө боюнча илимий иштерди жүргүзүүдө. Орунбек Каланович биздин фармация категориясынын жетекчиси катары 10 жылдан бери билем, чогуу эмгектенебиз. Мен бул кишини өтө сыйлайм. Кандай десем, бул киши өзүнүн кыргыз элине эмгеги сиңген, тажрыйбасы жогору, кыргыз тили менен, кыргыз маданияты, кыргыз жаратылышына күйөрман катары, ошол жаатта эмгектенген адис катары, илимпоз катары өтө эмгекчил адам. Анан жетекчи катары дагы көпчүлүк менен тил табыша билген, өзүнүн адамгерчилик касиетин жогору койгон жакшы жаран деп билем, жетекчи катары. Окумуштуу Өзбекстан, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Швейцария, Кытай, Туркия жана АКШда тажрыйба алмашып, арттырып,
эл аралык деңгээлде иш алып барган. Ошондой эле экология жаратылышты коргоо, жашыл экономика багытындагы 120дан ашуун долбоорлорду ишке ашырган. Үзүрлүү эмгеги үчүн бир катар мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Учурда жубайы менен 2 уулу, 2 кызды тарбиялап, 6 неберенин сүйүктүү чоң ата, чоң энеси. Агай, сизди көпчүлүк Орунбек Колаң Омок деген ат менен тааныйт экен. Бул Колаң деген сиздин кайман атыңызбы же фамилияңызбы? Бұл мындай. Менин атамын аты Көлаң. Бұл нукура кыргызча ат. Эмеси аң сезими көлдөй деп чоң атам, чоң энем койгон экен да. Ошентип атамын аты Көлаң. Аңы, сезими, акылы көлдөй деген маани түшүндүрөт да. Бизде орусча немеде жазылып, документтер, паспорттор болгондо, анан кийин О болуп, анан А болуп, Колан болуп калдык да, Коланов болуп калдык. Бизчи өзү Көлаңовбуз да. Ал эми Омок дегени бул ошол менин атамын, анан менен чоң агаларымын мени эркелетип айткан аты. Ошон үчүн мени көбүнчө Омок дешет. Омок деген шенимдүү деген нерсени түшүндүрөт. Маанини билдирет. Омоктуу деген да. Омок. Келиңиз анда сөздү ушу илим жолуңуздан баштасак да. Кесиңизге эмнеден улам кызыгып, кантип келип калгансыз, ушул боюнча айтып бериңизчи. Мектепте бардык илимдерди өтө астейдил окуйт элек. Ошонун ичинде ошол химияны, биологияны, математиканы, адабиятты, тарыхты да өтө жакшы көрчү элем. Ал эми мен Ошко келгенде бул жерде Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда ошо менин табитиме мындай төп келе турган ошол биология факультети бар экен. Ал жерде биология, кошумча химия деген адис болот экен да. Ушул мага жакты дедим. Ошо Ош мамлекеттик университетинин мурдагы да эми. Педагогикалык институттун биология факультетине тапшырдым. Ошол окунуп бүтүп келгенде эле ошол Алла Тааланын буйругу экен, адилеттүүлүк бар экен. Заматта окууга өттүм. Бирок алган бааларым көп жакшы болбоду, бирок өттүм да. Менин атам жылкычы. Мен табиаттын койнунда, алайда, ошол жайлоодо чоңойгонмун да. Ат мингемин, ышкын терип жегемин, кымыз ичкем, айран ичкем, ушундай. Ошон үчүн табигатка жакынмын да. Ошон үчүн табигый илимдерге ушундай кызыгат элем да. Ошон үчүн ушул кесипти тандап калдым. Эмгек жолуңузду ушу Алайдагы мектептерде мугалим болуп баштаптырсыз да. Ал ошол мектептерде иштеген тажрыйбаңыз сизге эмнелерди үйрөттү? Андан кийин болсом Илимдер академиясынын аспиранты болупсуз. Илим дүйнөсүнө аралашуу кандай болду? Ошол боюнча да айтыңыз эми. Мен туулган жерим Алай районундагы Корул айылындагы Тогузбулак орто мектеби эле. Ошондо мен барып ишке бүткөн мектебим дагы ошол, ишке барган мектебим да ошол. Кийин Кең жылга орто мектеби деп азыр эми башка кишилердин аты коюлган. Ошол жерде биология, анан химия боюнча мугалим болуп иштегенмин. Ошондо менин өзүмүн айылымдагы ошол өзүмүн карындаштарым, өзүмүн инилерими окутканмын. Азыр алар чоң киши болуп, чоң ата, чоң эне болуп калышкан, бала бакыралуу болуп. Аларга болгон билимими ушундай беришке аракет кылганмын. Ошондо республикалык олимпиадаларга химиядан, биологиядан ошол катыштырып 3-орунга чейин алганга жетишкенбиз. Ошон үчүн баягы жергедеги, элибиздеги, өзүбүздүн туулуп өскөн элибиздеги баягы улуу салттар, улууну урматтоо деген, баягы табиятты эмнекени аздектөө дегендей түшүнүктөр өтө көп түрткү берген. Анан бул жерде мынабы 1978 жылдан 1982 жылга чейин мектепте иштегенмин да. Анан ошондо бу жерде өзүм бүтүп кеткен жерде Бурул Каримова деген эжекем бар эле. Ушундай ошол эжекем мына бул Ташкенттеги Өзбек СССР деп койчу элек ал убакта.
СССР илимдер академиясына ошол аспирантурага мындай ошол бир эмелер сурап аткан экен деди. Анан мен бала бакырам менен ата анам менен сүйлөшүп туруп, анан ошол аспирантурага Ташкентке барып тапшыргам. Ошондо 1982 жыл эле. Ошондо 1982 жылдын декабрь айында, 30 декабрында, анан кийин ошол Өзбек илимдер академиясынын өсүмдүктөрдүн эксперименталдык биологиясы деген институтуна анан кийин аспирант болдум да. Ошентип илимге аралашып калдыңыз. Ошентип илимге аралаштым. Эмгекте мектептеги тажрыйбаңыз? Ал өтө мектептеги тажрыйба бул эң ыйык, эң улуу тажрыйбалар. Баягы өз алдынча инсан катары, окутуучу катары иштеп, эмгек жолун баштаганда өтө мол тажрыйбаларды алгам. Ал жерде ошол окуучуларга болгон мамиле, ата-энелерге болгон мамиле, ошол коллегаларга болгон мамилени эмнекени кандай жүрүш экен, кандай болсо натыйжалуу болот экен дегенди ошол жерден үйрөнгөнмүн, калыптанган да. Ошон үчүн мен айтам да, менин инсан болуп, ошондой окумуштуу болуп, ушундай калыптанганыма ошо айылымдагы менин өзүмүн агай эжекелерим, коллегаларым, окуучуларым, анан мен туугандарым, эл журтум эмнекени пайдабал болуп берген да. Ошол түрткү берген. Ошондой неме алды. Мекенге кызмат кылуу, сырларды, илимдин, табиаттын сырын үйрөнүү дегенге түрткү берген да. Ошентип илимге аттангам. 86-жылдан баштап анан Ошмуда эмгектенип баштапсыз, университетке келишиңизге ким түрткү болгон, эмне себеп болгон, кантип келип калгансыз бул жака? Биз мени айттым го жана башында. Ошол аспирантурага кетип атканда, кете турган болгондо, ошол Бурул Каримова деген биология илимдеринин доктору, профессор эжекем ошол себепчи болгон. Ошол эжеке кеңеш берген, түрткү берген. Анан кийин ушул аспирантурага аяк-бактарга барганыбызга ошол мезгилдеги ошол илимий иштер боюнча проректор Сулайман Абдыкалыков деген агай болгон. Университетте. Институт эле ондо. Ошол агайлардын салымы менен. Анан кийин ошентип Алла Таала буйруган экен, анан илимге аралашкам. Университетте алгач кандай кызматтарды иштедиңиз? Анан мен 1986 жылы аспирантураны бүтүү менен эле ошондой насип кылды. Ошондой биология илимдеринин кандидат деген эмени коргоп, диссертацияны коргоп, илимдин кандидаты болуп келдим. Ошондо 1986 жылы 4 февралда ошол Сулайман Жумагулов деген агай раматылык ошол эменин Ош педагогикалык, мамлекеттик педагогикалык институтунун азыркы биздин Ожгунун деме, ошондой ректор эле. Ошол жерге Бурул Каримова эжеке алып барды мени. Анан кийин ошентип анан мени ошол биологияны окутуу усулу жана айыл чарбасы деген кафедра бар экен. Ошол жерде бош окутуучулук орун бар экен. Ошол орунга анан мени жумушка кабыл алышты. Дароо эле окутуучу болуп ишке кирип кеттиңиз? Дароо эле окутуучу болуп ишке кирдим. Мектепте иштеген тажрыйбам бар эле да окутуучу. Ошон үчүн ушундай болду. Эме ошол илим изилдөө мезгилде биз Ташкентте жүрдүк. Ташкенттеги ошол өтө азырдагы таанымал институт. Ошол Ташкент ошо илимдин борбору. Ошондо борбор эле, азырдагы борбор. Анан ошолдордоги ошол өтө таанымал Абдумамулан Абдуллаевич деген өзүмүн жетекчим, Абдурашид Садыкович Дариев деген агай раматылык. Булар эми раматылык болушту. Анан кийин Кадыр Закиров деген агай бар эле, академик. Анан кийин ошол жердеги дагы башка өтө чыгам, адамгерчиликтүү, билими терең, инсандык даремети күчтүү, жогорку интеллектуалдуу адамдар анан кийин арасында илимий иштер жасадым. Баягы илимий ишти аткарууда ошол Ленинградка барганбыз. Ошондо Ленинград течелек.
азыркы Санкт-Петербург деген. Ошол жерде да барып, ошол 1985-жылы ошол биринчи компьютерди ошол көргөм мен. Көрүп булду компьютер деген түшүнүк. Ошондо баягы Корвет дегендер болгон, бирок мага шумдук болгон. Көрүп эле койгонсузбу же иштегенсизби? Жок, иштегенмин. Менин алып барган маалыматтарым ошол убакта компьютерге ылайык келип калды дагы. Анан кийин ошол менин маалыматтарымы дисперсиялык алаңыз, корреляционный алаңыз деген неме менен жасап беришти. Ошол деле өтө жогорку деңгээл болгон экен да. Анан ушундай кубандым, ал жерден да үйрөндүм. Инсан болууну, айрыкча баягы китепке астедил көңүл бурууну ошол жерден көрдүм. Кайсы жылдан баштап илимий изилдөө иштерине олуттуу киришип калдыңыз? Анан ошол изилдөө иштерине аралашкандан тартып кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрдүңүз? Бул жерде мындай. Ошол 1982-жылдан аспирантурага киргенден баштап, ошол илимге толук кириштик. Анан ошондо киришкендеги эң биринчи кыйынчылык биз кыргыз тилдүүбүз. Кыргыз тилде мектепте окуганбыз. Бу жерде дагы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда, азыркы биздин Ош мамлекеттик университетинде дагы кыргыз тилдеги группада окуганбыз. Бирок кыргыз тилин, орус тилинин грамматикаларын жакшы үйрөнгөн элек. Ошол бизге түрткү берди, бирок орус тилди билиште кыйналганбыз. Сүйлөгөндө, аны эми жазганда, эме кылганда кыйынчылыктар болгон жок. Ошон үчүн мен мени тилге үйрөткөн, кыргыз тилине, орус тилине, англис тилине үйрөткөн менин агай эжекелериме дайыма ыраазымын. Азыр дагы ыраазычылыкты айтып койгум келет. Ошондой болот. Анда илимде ошо кыйналган учуруңуз тилден болгон экен да? Тилден болгон, тилден болгон ушундай. Анан кийин демеде калган маселелерде кыйынчылыктар болгонуна карабастан, алар табигый нерсе да. Баары үйрөнүп кете бересиң. Баягы процесстерге кеткенде. Айрыкча мисалы биз 5 күн институтта биз аспиранттар жүгүрүктөр болот да. Анда мындай бул жердеги бул кагазды алып келесиң, бул кагазды алып келесиң. Бирок ишемби күнү менен жекшемби күнү тура биз үчүн майрам. Себеби институттун бардык ресурстары, микроскоптор, теплица бардыгы биз үчүн эмнекенеми жеткиликтүү болот да. Ошон үчүн анан ошондо иштейбиз, ошондо маалыматтарды топтойбуз. Ушундай жакшынакай. Ошондой заман болгон да бизде. Ошол тилди андан кийин үйрөнүп баштадыңызбы? Анан эме. Ошол жерде аспирантурада ошол орус тили бар, англис тилин үйрөнөт элек. Анан бул курска барып баштадыңыз. Мен айтайын дегеним мындай да. Эгерде кандайдыр бир тилди терең билсең, анда кийинки тилдерди үйрөнүүгө ал эмнекенеми пайдабал болуп берет. Базис болуп берет да. Бизди кыргыз тилин, орус тилин биз мектептеги агайлар. Ошол эме Разак агайым бар эле. Орус тилден Абдырасул агайым, Шайлобай агайым жакшы окуткан экен да. Ошон үчүн орус тилин дагы эме ошондой жакшы деңгээлде өздөштүргөнгө мүмкүндүк болду да. Ошон үчүн баягы сүйлөгөндө катуу кете албасам дагы жазганда, ошо илимий макалаларды жазганда же ошолорду окуганда кыйынчылык болгон жок. Илим жолунда эң чоң мотивация эмне болду сизге? Бул биринчи мындай да, эң негизги түрткү бергени ошо мектепте окуганда болобу, же адабият окуганда болобу, баягы адамзат пенделердин арасында да эң алдыңкы баягы жаңы ачылыштарды ачкан, адамзаттын өнүгүшүнө тигил же бул деңгээлде кээ бирлери өтө барамдуу салым кошкон окумуштуулардын тажырмалары да. Мисалы үчүн ошол Григор Мендель деген бар. Же болбосо Тактажан деген бар. Ошол өмөлөрчү неме кылганда. Анан кийин Менделеев деген бар. Ушуларды окуганбыз да бизчи. Ошолордон алып туруп. Анан ошол Абу Али ибн Сина деген ошол баягы биздин өзүнүн ата бабалар. Ушулардын таржымаларын окуп, анан кийин шыктанат элем да. Ушундай кылып туруп, ошондой аракет кылсаң жакшы болот экен деген тилекчи. Ошол тилек түрткү берет.
умтулуу. Мен деле ошолордой ошолорго окшошкон келет дегендейчи. Келет, болот дегендей. Ошол Жана башында сизди тааныштырып атканда айтпадымбы, Кыргызстандагы ушул Кыргызстан тоолорундагы дары өсүмдүктөрүн изилдеген окумуштуулардын бири деп. Ошол өсүмдүктөр дүйнөсүн изилдөөдө кандай жаңылыктарды ача алдыңыз өзүңүзгө? Бизде мындай. Мынабу менин илимий ишимде пактанын жапайы түрлөрүн окуп үйрөнгөнмүн. Козо деп коет эле да бизде. Анан ошолордун көп түрдүүлүгүн мындай эме түр деп коет, анан түрдүн ичинде эме деп коет да, популяциялары бар да, өздөрүнүнчө эме ушундай айтышат. Түрчө деп коет да, подвид дейт. Ошонун группировкаларын салыштырып, анатомиялык, морфологиялык онтогенезде өсүп өрчүшүн салыштырып, анан кийин аларды бири-бири менен аргындаштырып, канчалык деңгээлде баягы биринчи муун, экинчи муун деп коет да генетикада. Ошондо канча ажырымды пайда кылат. Окшоштор болобу дегендерди көргөнбүз да. Анан ошондо өсүмдүктөргө болгон сүйүү терең кетти. Анан мен бир келгенде ошол Кыргызстандын аймагында таралган чанактуу өсүмдүктөрдүн учурдагы абалы, алардын көп түрдүүлүгү, экологиясы, топурак кыртышын байытуудагы дегендей теманын багытына кирдим. Ушуну менен окуп үйрөнүп атканда анан кийин ошол Кыргызстандын флорасы, өсүмдүктөр дүйнөсү да ошол түрдүү адабияттардан анан өзүм студенттер менен бирге ошол ботаника боюнча ошол көбүнчө ушундай да. Азыр болсо ошол дары өсүмдүктөр дале ботаника байланышканда окуу талаа практикаларына барып, ошол жеринде анан кийин эмнекенем өсүмдүктөрдүн өтө көп түрдүү экендигине көзүм жетти да. Кайсы аймактарды кыдырдыңыз эми ошо дары чөптөр үчүн? Азыр бир мындай да, бир эле дары чөп эмес, пайдалуу деп коебуз. Жөн өсүмдүктөрдүн көп түрдүгү. Эми кийинки мезгилде мен фармацияда иштеп аткандыгым үчүн дары өсүмдүктөргө басым жасап атабыз да. Кыргызстандын флорасы азыркы биздин коңшу өлкөлөрдү салыштырып коем да. Коңшу өлкөлөрдү салыштырганда, мисалы биздин коңшуларыбыз бар: Өзбекстан, Казакстан, ал жакта Монголия, анан кийин Кыргызстан. Ушулар салыштырып анализдеп коем да мен. Ошо анализдегенде ошондо мен даана байкадым да, биздин Кыргызстаныбыздын флорасы эмнекени өтө бай экен. Баягы аянт бирдигинде алганда, түрлөрдүн саны менен салыштырганда биздики өтө бай. Ушундай да. Мисалы Кыргызстанда 4000ге жакын түтүктүү өсүмдүктөр деп коебуз. Жогорку түзүштү, биз билген өсүмдүктөр да. Ушундай түрү бар да. Ал эми Өзбекстанда 6000ге жакын, Казакстанда 6000ге жакын, Монголияда болсо 3000 терегинде да. Бирок алардын аянты чоң да. Аянты чоң. Ошондо биздин Кыргызстанда 50 чарчы километрге бирден жаңы түр туура келет да. Ал эми Өзбекстанда болсо 100 чарчы километрге. Ал эми Монголия менен Казакстанда алардыкы көбүрөөк. 200 экен, азыр мен такыныгды, ошондой чарчы километрге бирден түр келет. Ошон үчүн биздин өлкөбүз өсүмдүктөрдүн түрү боюнча бай деп айтам да. Мен студенттериме ушинтип айтам. Ошол бир эле өсүмдүктөр менен эле чектелип калбайм да мен. Айтканда, байлыкты өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнүн көп түрдүүлүгү менен болот. Ал туура. Туурабы? Биздин табигатыбыздын ошол мүмкүндүктөрү менен болот. Биздин тоолор, биздин суулар, көлдөр, жайлоолор, кен байлыктар, мөңгүлөр, таза абабыз, бунун бардыгы байлык. Бирок бул жерде эң негизги байлык бар. Бул ошол жерде жашап аткан эл, айрыкча өсүп келе жаткан жаш муун. Ар бири бул теңдессиз байлык болуп саналат. Баары бир мына ушул байлыктар, баары бир табигый байлыктар болуп саналат, бирок инсан өсүп келе жаткан биздин уулдарыбыз, кыздарыбыз, алар эң негизги байлык. Кыргызстанда айтам мен, элдер айтат да мага,
Кыргызстан кедейирээк болушу мүмкүн, мындай болушу мүмкүн, кичинекей болушу мүмкүн. Мындай деп ал түшүнүктөр эч кандай оруну жок. Андай эмес. Кыргызстан бай. Кыргызстандын Жылдыз деген кызы бар. Ошол жетет. Ошол байлык. Ошон үчүн биз баягы өсүп келе жаткан муунга эмнекени басым жасайбыз. Анткени алар чыныгы байлык. Нукура байлык да. Ал эми калгандары ал ресурстар аны пайдаланат, көрүнөт эме кеткенде. Алар жетиштүү. Ата бабага 1000 ирет шүгүр, рахмат. Ушундай кереметтүү жерди бизге ээлеп, анан бизге мурас кылып калтырып кеткен. Бир гана ушуну эмне кылыш керек экен, биз эми ушуну сүйүшүбүз керек, тан беришибиз керек, таң калышыбыз керек. Орунбек агай, сиз ошол өсүмдүктөр дүйнөсүн изилдеп, аларды окуп, көрүп, жанынан таанышып, анан байкай алдыңызбы? Акыркы кездер ошол экологдор бизде ошо өсүмдүктөр дүйнөсү, флора саны кыскарып атат Кыргызстанда деп атпайбы? Ошондой көйгөй барбы чындап эле? Ал көйгөй өтө чоң көйгөй. Ал өтө чоң көйгөй да. Жанагы ар бир өсүмдүктүн түрү белгилүү бир жагдайда, белгилүү бир шартта, анан белгилүү бир эмнекенеми убакыттын бирдигинде, анда эмнекенеми калыптанган, жайгашкан, орун алган да. Анан кийин ошол шарт болгондо гана ал өсөт, өнүгөт, өзүнүн кереметин тартуулайт. Табигатка тартуулайт, адамзатка. Ал эми биз азыр жакшы билебиз да, туурабы? Баягы адамдардын табигатка болгон мамилесинде ошол баягы кайдыгерлик деген болот. Кайдыгерлик. Баары бир боло берет дегенге окшош. Анан кийин түшүнбөстүк деген болот. Анан кийин дагы бир жагдай бар, баягы ачкөздүк болуп кетет да. Мен тегирээк, көбүрөөк жерди ээлеп алайын, көбүрөөк ресурсту пайдаланып алайын, анан кийин мен байып кетейин дейт да. Ушул деген көрүнүш азыр бар бизде. Ошон үчүн табигый ресурстарга болгон басым баягы ушунчалык баягы биздин өлкөбүздө, мамлекетибизде туурабы? Ушундай жакшынакай иш-чаралар колдонулуп атканына карабастан, чара жүргүзүп атканына карабастан, баары бир эмнекенеми ошондой тескери таасир этүүчү факторлор жок эмес. Бар алар. Кадимгидей таасир этип атат. Ошон үчүн өтө баягы өзгөчө жергенде, ушундай бир гана жерде өскөн өсүмдүктөргө баягы кайра калыбына келишине кыйын болуп, алар улам биздин аймактан да, биздин чөлкөмдөн, Кыргызстан чөлкөмдө азайып, кээ бири жок болуп кетүү алдында турат да. Бул ушундай көйгөй айнамайын. Бул көйгөй дайыма болгон, муну өтө астейдил мамиле кылыш керек. Жайыттар боюнча абал кандай? Жайыттарды деградация болуп атат деп айтып атат. Болуп атат да. Жакынкы жерлердеги жайыттар айрыкча таптакыр эле жарабай калды деп атат. Ал боюнча дагы мындай өз алдынча изилдөө кылып көрдүңүзбү? Бул ушундай Алланын буйругу экен. 2002 жылы Кыргызстандын аймагында тоолор жылы деген баягы Бириккен Улуттар уюму, БУ дейбиз, орустар ООН деп коет. Ошолордун баягы жылы деп, тоолор жылы деп жарыялаган. Анан Кыргызстанга анан кийин долбоор келген. Баягы чек аралык жерди пайдалануунун эмнекенеми пайдалануу боюнча деген. ЛАДА деп коет эле. Тажикстан менен Кыргызстан. Ошол долбоордун аткарылышына арасында жүргөнмүн мен. Ошондо 2002 жылдан 2010 жылга чейин. Айрыкча активдүү иштер 2008-2010 жылдар болгон. Ошого жагдайга байланыштуу мен Кыргызстандын түштүк чөлкөмүндөгү бардык региондордо, айрыкча Алай, Чоң Алай, Каракулжа районундагы мал көп жерлер. Ошол жердеги жерлерди изилдегенде анан өзүм көргөнмүн да, өзүм билемин. Ошол баягы жайыттардын эмнекенеми деградациялоо процесси өтө ыкчам жүрүп атат. Бул өтө начар көрүнүш. Ошол баягы айрыкча өтө туура белгиленин баягы айыл кыштактын айлана тегерегиндеги ошол жакын жайыттар деп коет. Ошолор көп.
деградацияга учурап, эмнекен эми өсүмдүк жабуусу жабыркап, ошондой эрозиялык процесстерге болуп атат да. Муну эми астейдил мамиле кылып аткандар өтө көп. Бирок жетишсиз болуп атат. Дагы бир ушул жакта биз өтө эмнекен эми этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. Ушундай. Баягы мал чарба жүргүзүүнүдө тураба ошол баягы ошолордун кунардуулугун, өндүрүмдүүлүгүн, продуктивдүүлүгү деп коюшат. Ошолордун жогороткан сорттун, породасын жакшыртуу деген маселелер аркылуу жана эмнекен эми чарба жүргүзүүнүн башка экологиялык жактан жагымдуу деген багыттарына оош керек. Экология боюнча бүгүнкү күндө эң чоң көйгөйдү эмне деп ойлойсуз? Экология боюнча мындай да, табигат эмнекен эми бул узакка созулган эволюциялык процессте акырындап барып калыптанган да. Калыптанган. Ошол топурак кыртышы десек деле, ошол мөңгү десек деле, өсүмдүктөрдүн жабуусу десек деле, мисалы үчүн суу, көлдөр десек делечи, ушуга окшогон жана башка элементтери бул узакка созулган процесстерде болгон да. Бирок азыр жанагы айттым го жогоруда, баягы эмеге кызыкчылыкка берилип кетип, мындай мисалы үчүн мен дары өсүмдүктөрдөн аз-маз кичине билем, ошол дары өсүмдүктөрдү баягы көзөмөлдөн четке чыгып кетип, канча көзөмөл болуп атканына карабастан, кайдыгерлик мамиле менен болуп турган, азыраак жыйнала турган жерден көбүрөөк жыйнап, баягы керектөөчүлөр бар да, керектөөчүлөр Кытайда бар, керектөөчүлөр биздин кошо өлкөлөрдө бар. Демек оларга эмнекен эми как эме катары, мал катары, товар катары эмнекен эми берилгенге мүмкүндүк болуп аткандыгы үчүн аны эмнекен эми кескин азайып кетип да. Ушул маселелер күндөлүктө турат. Агай, мына жерде сиздин ошол кайра илим изилдегениңизге келели эле. Жана айтып өттүңүз, өсүмдүктөрдү изилдедим деп, анын ичинде дары чөптөр. Ошол мына биздин алдыбызда турган китептер ошол сиздин изилдөөлөрүңүздүн негизинде жазылгандар бар? Бул жерде менин түздөн түз өзүмдүн ишмердилигиме байланыштуу болгон да. Баары сиздин китептер? Менин китептерим. Бул 1987 жылы чыккан бул эки китеп. Азыр бул китептерди окурмандар жакшы билишет. Азыр ошол бизакы медицина факультетине тапшырамын, айыл чарба, ветеринарияга тапшырамын дегендер ушул китептерде биология, жалпы биология, мына бул биология, бул ботаника, зоология киши. Ошондо баягы жалпы республикалык тестирлөө дейт го. Ошого даярданып атышканда, же болбосо ушул адистиктерге келгенде кенже курстун студенттерине бул окуу китеби. Жарайт ушулар, аябай пайдасы тиет. Ошол айтып атпаймынбы? Бул китептердин жарыкка чыкканына эмдиги жылы 30 жыл болот. Бул алгачкы эмгектериңиз. Бул ошол үчүн мына жерден көрдүңбү карындашым? Мына китептер азыр мен китепканадан алып келдим, жыртылып кеткен. Ушул мени сүйүнтүп коет да. Себеби окулуп атыптыр деп, өтө окулуп атат. Китепканадагылар дагы айтышат, агай ушу китебиңизди кайра бир басып койбойсузбу дегендей. Канча дана чыгардыңыз эле бул китептен? Буларда 3000 данадан чыккан эле. Анан эме болду эле. Азыр дагы алдыраак кийинирээк айтайын дедим эле. Азыр ушу китептердин негизинде биологиянын негиздери деген түстүү немелер менен китеп жасап койдум. Бул Окшмун окуучулар кеңешинен уруксат алдык. Министрликтен дагы эмнекен эме окуу китеп деген гриф алдык. Эми басмада турат. Эми азыр ошол неме болсо, мындай эмгегиңиз чыкса, каражат болсо, аны дагы чыгарып элге сунуштайбыз. Бул болсо ошол жанагы экология жаатындагы эмнекен эми жасаган эмелер. Ошол бул 2002 жылы чыгарган элек. Кийин дагы менин өнөктөшүм бар. Азыр немедеги Арабаев атындагы университетте иштейт. Азыр ушу медицина факультетин уюштуруп жүрөт.
ошо киши экөөбүз кайра толуктап жазып муну Бул экология боюнча экен. ушул мына китептин уландысы. Азыр 2017 жыл чыкты. Ушунун ичинде жанагы жайыттар боюнча, өсүмдүктөр боюнча жазылган. Сөзсүз түрдө эң негизгиси мынада. Бул болсо дары өсүмдүктөр боюнча окуу китеби. Дары боюнча окуу китеби, фармакогнозия дегени дары өсүмдүктөр жөнүндөгү илим дегени. Түшүндүрмөсүчү. Анан буну ошол өтө окуу китептер бар. Анан мендеги маалыматтардын негизинде мына ушу үчөөнү ошого багыттаганбыз. Мына көрдүңүзбү мына. Ошол фармацевттерде иштейм азыр мен. Ооба. Медициналык колледжде фармацевтикалык дисциплиналар деген кафедра эле мурда азыр ПЦК деп коебуз. Предмедицинская комиссия. Ошонун төрагасымын. Бул менин жан дүйнөм. Бул ырлар жыйнагыңыз экен, э? Бул немеде айтам да аруулук деген. Көп китеп окуп коем. Китеп окуганды жакшы көрөм мен. Өтө көп адабияттарды окуп да Чыңгыз Айтматовду, Төлөгөн Касымбековду, Түгөлбай Сыдыкбековду, Кубатбек Жусупалиевди, анан кийин Достоевскийди ушундай мен жакшы көрөм да. Жакшы көрүп окуймун. Абай Кунанбаевди, Мухтар Ауезовду ушундай. Анан кийин берки Манас деген эпосубузду өтө көп окуймун. Эме кылып жүрөм да, терең. Анан элдерге мындай таң калып коем да. Кантип окубай эле жакшына жашап жүрүшөт. Өтө абдан эмес, андай эмес. Эң сонун керемет жашоо, керемет өмүр сүрүү бул китептерди окуу. Канча саат китеп окууга убакыт бөлөсүз? Бул көбүнчө мен убактым бош болсо эле же китеп окуйм, же китеп жазамын. Ушундай. Азыр мына ырлар жыйнагыңызбы аруулук деген? Аруулук деген мындай болуп атат да. Бул тазалык деген сөз, нукуралык деген сөз. Мен ушул жерде жүрөм да, карындашым. Ушу мен жүрөм, азыр мына мүмкүндүк берип койдуңар, рахмат, дагы элге айтып коеюн деп. Биздин Кыргыз Республикасында идеологиянын өзөгүн, түпкүрүн, бошатын таба албай жүрөбүз. Табайын деп атышат, азилдеп атат, Манастын жети осуяты дедик, дагы башкалар бар, ушинтип кетип атабыз да. Анан кийин алардын бардыгы аруулук бар жерде гана болот. Аруулук болгондо. Биз аруу элбиз. Бизде аруулар дейт. Аруу элбизде кыргыздар аруу эл болот. Анан ошону бизден үйрөнүшкөн өтө көптөр. Мисалы немистер ариймин дейт. Арий деген аруу деген сөз бол. Азыркы мисалы мына чыгам айтат да, таң калып кетишет да. Таң калбаш керек. Андай эмес. Мисалы үчүн Индиядагы немелер бар го баягы. Баягы руханий жетекчилер бар го. Брахмандар дейт да. Ошол индуизм дегенди, буддаизм дегендерди негиздеген кишилерчи. Ошолор аруулар болот. Алардын ошондо мисалы Махак Прабхарата деген бир чыгармасы бар да. Ошол жерде ошол пайгамбарлардын келип чыккандары дейт. Ушундай да, тоолордо болгон дейт. Кереметтүү. Ал тоолор эмнекене бул Теңир тоо. Бул же Алтай, же биздин Теңир тоо, Памиралай. Ушу жер болот. Анан ошол жерде өсүп, анан ошон үчүн баягы адамзат дүйнөгө алар ошондой керемет окуулар тараткан. Индуизм дегенди, буддаизм дегендичи, ушундай. Анан эме Великий просвещенный деген китеп бар эле да. Ошону алып окуп койдум деме. Баягы пайгамбарлардын окшош кишилер да, жазып койушкан. Анан ошолордо ошол аруулукка таянат да. Эң негизги адамзаттын күчү бул аруулук, тазалык. Ошол мен айтам да, ошол мына китеп жазганым ошол. Китептин аталышын ошонтип ойлонуп, анан мен айттым да, ошон үчүн айттым дагы, анан кийин аруулук кыргыздын эмеси болуш керек деп. Ошон үчүн мына китепте кызым мына да карап кой. 365 күн болгон болсо, 365 күндүн аруулугун жазып чыккам да. Бүгүн канчанчы число? Мисалы да? Бүгүн 22 май. 22 май, азыр. 22 май болсо, мынаке. Эми кандай темасы туш келет экен, эми көрөбүз да мына. Мына 22 май. Мына көрдүңбү, темасы мындай деп турат да. Буга айынын 22-си.
Бизди же болбосо орусча үйрөнүп калгандар түшүнсүн деп жигерменкичи май деп койдум. Мындай да. Сырткы дүйнө жан дүйнөдөн жаралат. Түшүнөрбү? Адамдар кетип атканда ушундай болгондо. Анын жан дүйнөсүнө жараша кетет да. Пейили, сүйлөгөн сөзү, башка мамилеси анын жан дүйнөсүндө. Эгер өтө адеп эле уруша берген болсо, жан дүйнөсүндө кичине кыйналып калган. Адеп эле таарына берген болсо, жан дүйнөсүндө бир проблема бар да. Адеп эле ушундай эмнеген бирөөлөрдү күнөөлөй бере турган болсо, демек жан дүйнөдө бар да. Жан дүйнөдө. Ошондо мындай деп да. Ар бир күндө жарым саат убакыт бөл дедим. Ар бир күндө. Жаратууга жакшы инсандын элесин. Жакшы адам болом дегенчи. Сырткы дүйнө жан дүйнөдөн жаралат. Ошол адамга сен айланып кетесиң дедим да. Көрдүңбү? Эгерде жакшы болом деп, жакшына сулуу болом, имандуу болом дей берсек, биз ошого айланабыз. Ана мен наркыга чуңкур казам, мен муну жайлайм дей берсек, биз ошого айланып кетебиз да. Көрдүңбү ана? Анан бакы ошолар жазам дагы. Анан ошондо ар биринде ошол минимум 4 арулукту айтып койгом да. Мына көрдүңбү? Өзүн өзү астейлдеп, аздектесе, көңүл бөлсө, жакшы адам болууну көңүлгө бекем түйсө, рухун үзгүлтүксүз байытып өмүр сүрсө, ушул усулду колдонууга өзүн көндүрсө, бул арулук. Анан бул сөздү түшүнбөй калат да. Түшүнбөй калат айнанайын. Мен билем, түшүнбөй калат да, помпоюп кетет да. Кубат ака Жусупалиев муздак дуалдар деген жазсана, сендей сергек кыз айтып атат. Окудум эле, анан түшүнбөй калдым деп коет. Анан айнанайын кызым капа болбо. Мен түшүнгөндөр үчүн жазып койдум эле дейт. Ошол сыяктуу мына кара сөз менен да жазып койгом да. Карап коем. Аллах пендесин сүйүп өзүнү окшош кылып жараткан. Көрдүңбү? Алла өзүнө окшош кылып жараткан бизди. Ошондуктан ал тигил же бул нерсени жараткан ырологон чексиз мүмкүндүктөр акыл эмгегинин жардамында жасоо, түзүү, куруу мүмкүндүгүнө ээ. Көрдүңбү? Биз ошондойбуз. Инсан жасай турган сырткы дүйнөнүн башталмасы алгач анын жан дүйнөсүндө калыптанат. Жан дүйнөнү илим жана билим менен байытуу аркылуу гана чыгармачылык дараметти өркүндөтүү мүмкүндүгү чексиз. Ким өзүнүн жан дүйнөсүн күнүгө аздесексе, жакшы жагымдуу ойлор менен байытса, андан анын таланты өркүндөп, жаңылыктардын ачуу мүмкүндүктөрү эселенип көбөйөт. Биз ушундайбыз да. Биз кайталангызбыз. Анан ушунчалык болуп жаралып алып дагы, ушундай сулуу болуп жаралып алып, Кыргызстандын эң негизи байлыгы болуп алып дагы, анан попоюп жүрөбүз да. Болбой. Турам эме болуп калабыз да, мындай кылып туруп тарынып коебуз. Тураба? Анан кийин коркок болобуз. Жалкоо болобуз. Анан шашып коеюн дейсиң. Шүтүп коеюн дейт да. Андай менен баары болбойт. Ал жолду. Аруу жол менен гана биз алдыга кетебиз. Биз арулуктун башатыбыз, кыргыздар. Кыргыз эли аруу эл. Түшүндүк? Ушул башка жол жок. Рахмат агай, таасирдүү сөздөрүңүз үчүн. Эми сиздин ошол илимий жол долбоорлоруңуз боюнча да суроо берейин. Сиз экологиялык долбоорлордо да ишке ашырып жүрөт экенсиз да. Ооба. Мисалы, ошол азыр жана сүйлөгөн жайыттардын деградациясы, мына Ош шаарынын экологиялык абалы боюнча, дарактар боюнча өзүңүздүн долбоорлоруңуз менен таанышып чыктым менчи. Ошол долбоорлоруңуз кандай жыйынтык берди? Элге кандай пайдасы тийди? Бизде мындай болду. 2000 жылдары ошол биздин Кыргызстанга ошол эл аралык донор деген уюмдардан ошол экологиялык жааттагы иштерге дагы эмне каражаттар берилет экен. Ооба. Ошол идеяларды ишке ашыргандарга болот экен дегендей болуп атты да. Ошондо биздин жанагы жаңычыл өтө эрудициясы күчтүү, мени терең урматтаган
Биз Ош мамлекеттик университетинин университет кылып немеге кайрылуусуна калган адам бул менин досум Бакыт Жолчубекович Бешимов болгон да. Анан ошондо баягы эл аралык уюмдарда келгенде анан ошолордон келе баштаганда анан биз ошондо анан долбоорлор жазганбыз, идеяларды. Ошо биринчиси мына Төлөкөн микрорайонундагы баягы эмеге жашыл дарактарды отургузабыз андай мындагы деди эле, бизге акча берген. Буну ондо оңой болчу эле да. Деп анан биздин факультеттеги жаш мугалимдер элек биз энергичти. Алдык, анан ошол жерге жашыл зона түзгөнбүз. Жашыл дарактарды түздүк, өң сонун. Мондай сүйүнүп калдык да, болот экен деп калдык. Өндү алар? Анан өндү да, эң сонун. Ал эми азыр проектти ар түрдүү кылышат, баягы неме гана. Анан кийин анан ошондой идеялар кете берди анан. Дарактар табигатты сактайт деп туруп, ошо мен өзүм туулган жерде барып туруп анан дарактарды эктим. Талаа көчөттөрдү эле эгип, бул болбойт экен деди, болот дедик. Алар болду. Өндү, өндү. өстү. Анан дагы бир жер бар эле, кийинирээк. Участок кургак жер эле да, бирок булак бар эле. Ошол жерди тостук 40 гектар жерди. Анан түрдүү дарактарды эгип койдук. Азыр болсо фазенда. Канаттуулар. Мен аны эгип атканда, ошону уюштуруп атканда, ошондой болот деген жок элем. Мен өсөт дедим эле, бирок азыр ушундай болуп турат да. Анан ошентип анан ошол керемет кете берди. Улантып кете берди канчалаган долбоорлорду. Кийин жанагы транс чегаралык дегенди айттым го жанагы. Палим деген проект. Ошо менен келгенде анан жерлерге экологиялык жааттагы долбоорлорду неме кылды. Ошондо мен 70тен ашык долбоорлорду иштеп чыгып, жергиликтүү элден сурайм. Не деген неме кылсак болот дейт. Мондай кылыш керек дейт. Анан ошол долбоорго айландырып берем да мен. Ошентип анан кийин ошол долбоордун аркагында $5000 чейин ондо ол пул өтө күчтүү болот эле да. $5000 чейин, $7000 чейин, $2-3 ошондой кылып турган жерлерге анан жээде 12-13 миңге чейин жеткендер болгон. Ошентип ошол жерлерге ушинтип салым коштук. Көбүнчө дарак отургузуп турсуздар. Дарак эле эмес, жайыттарга көп жылдык чөптөрдү эктик, эспарсеттерди. Ошол жыйынтык берет экен агай? Берет да, өтө сонун берет. Абдан сонун берет да. Азыр сиздин ошол тажрыйбаңызды алалы, үйрөнөлү деп келгендер барбы? Сөзсүз түрдө. Ал жерде ошол деме кылганда азыр ошодон кийин баягы жерлерди тосуп, дарактарды эгип, фазендеге айландыруу деген тажрыйба ошондо башталган. Азыр кыргыздар бардык жерди ээлеп алган азыр. Жакшы кылам деп калды да, туризм кылам деп. Азаматсыңар. Ушундай биздин жердин кооздугу менен, керемети менен, көп кырдуулугу менен акча табабыз биз. Туризмге кетип атпайбы багат, Туризм ошондой болот. Ага чейин өткөнгө чейин салк кичине кыйыныраак болуп турат, бирок баары ошого өтөт. Бир эле Ысык көлдүн тегерегі эмес, Теңир тоолу эмес, Алай Памир тоолору ушундай болот буйруса. Азыр ошол багытка түштү. Ошол долбоорлоруңуз, илимий эмгектериңиз эми университеттеги иштеп жаткан тажрыйбаңыздын жыйынтыгы. Сурайын дегеним, Ошму сиз үчүн эмне? Ошму сизге эмне берди? Мындай да. Ошму эмне берди деген суроо дагы азыраак суроо да бул. Ошму менин үйүм. Ошму менин өзүммүн мен. Мен Ошмумун. Ошондо мен 17-18 жашымда ошол мектеп бүткөндөн кийин келип бул жерде окуганмын. Туурабы? Анан 2-3 жыл мектепте иштедим. 3 жыл аспирантурада жүрдүм. Анан 80 кайра келдим. Мен ушул жермин мен. Мен Ошмумун. Мен Ошмунун үйү. Мен ким болсом, ошол Ошму. Ошол бардыгы менде эмне деген жакшы нерселер болгон болсо, ийгиликтер болгон болсо, бул менин бир тууган үйүм, мекеним, бул Ош мамлекеттик университети. Менче ошон үчүн айтам да, мен студенттериме айтып койдум. Мен баягы окуганда кийин медфак окуп калган экен эле, бир студент менга жолугуп калды. Агай дейт, азыр мен уккан болсо дагы айтса керек баары. Агай, мен сиз айткандай болуп кетип атам деди. Эмне десем айтат, баягы мамиле мындай болуш керек болот да, мамиле. Бизде аморфтуу мамилеге алып келди да.
мындай деген түшүнүк болуп кетти. Жүрөгүм ачышат эле. Кыргызстан биздин үйүбүз. Кыргызстан жалпы биздин үйүбүз. Жок, идеологиялык жакшы. Идеологиялык жакшы. Баягы бардык элдер бирдейбиз. Кыргыз, өзбек, орус бардыгына карабастан бул бардык бир кыргызстандыкпыз деген бир жамынам дейт да. Бирок өтө туура эмес. Себеби мындай да. Мен айтайынбы? Биздики деген бул аморфтуу түшүнүк. Аморфтуу, эч кимдики эмес да. Эч кимдики эмес. Ош эч кимдики эмес болгондугу үчүн мен мисал келтирем да студенттерге. Азырда мен эл журтка деле айтып кое берейин, баары сөзүм болот да мен. Мындай. Сулайман тоого чыгам. Сулайман тоого чыксам, Сулайман тоо биздики да. Сулайман тоо биздики. Ошон үчүн Сулайман тоонун бетинечи баягы тарыхый баягы эмелер бар. Петроглифтерчи. Ооба. Даже ошонун үстүнө жазып койгондо Алмазбеш плюс Алмагүл барабар сүй деп жазып койгон да. Түн баягы неме ал биздики. Же болбосо азыр эми ондай болбаса керек, бирок болгон да. Акырын кетип атсаң, Токтогул паркындагы даракка кетип атсаң, дарактын бетине жазып коет. Зура плюс Эмил барабар С деп жазып коет да. Жок, ал биздики. Ал биздики. Же болбосо баягы көп кабаттуу үйлөрдө киресиң го. Подъезден кирсең. Ошо кире бериштеги жерлерге барсаң, баягы бир кыз бир жигитти сүйүп калган болсо, ошо жүрөктүн сөзүн тартып коюшу мүмкүн, талан кылат. Эми мен айтам да, ошол жанагы окугандардагы студенттер отурган болуп, блоктор. Блоктордон уйкусу келип отуруп турган шарт жазат да. Туурабы? ФР мен фармацевттерим айтып аткам да. ФР 1 тик-тик. Туурабы? Дагы бир нерсе. Же болсо ушундай. Мындай жазат да. Себеби ал азыркы мен айтып аткан объекттер ал биздики. Биздики да. Эми айтам. Подъездге бардың, өзүңүн квартираңа кирдиң. Өзүңүн бөлмөңө кирдиң же өзүңүн үйүңө кирдиң. Кана ошол жердеги баягы кухнядагы столдун бетине жазып көрчү. Быры плюс пал дечи, апаң эмне кылар экен? Чокуң айрады коер. Туурабы? Жаза албайсың. Жаза албайсың. Ал меники. Анын ичинде меники турат. Ошон үчүн мына эмеде мисалы мына бул Ак Бура дайрасы болобу, Сулайман тообуз болобу, биздин кереметтүү мекенибиз болобу, биздики болуп мамиле кылып атат да. Анан аны меники десе келечи, биз гүлгө айландырабыз. Гүл болот. Сулайман тоо гүлгө айланат. Ош мамлекетибиздин бардык жагы гүлгө айланат. Кыргызстаныбыз гүлгө айланат. Меники. Анан ону мага каршы чыгып атканда меники дегенде ээлеп алат деп. Ээлеп алчу беле. Ошон үчүн меники деген түшүнүк, меники деген ал абдан күчтүү. Ал өтө сонун күчтүү, чыгармачылык түшүнүк. Ошон үчүн Кыргызстаныбызды биз эмне кылабыз? Сактай алабыз. Эгерде менин Ош мамлекеттик университетим Кыргызстан меники. Мына бир карап коюңуз, мындай. Кыргыз тили да биздики эмес. Кыргыз тили меники. Ошо меники болсо, кыргызча сүйлөгөндө биз киринди сөздөрдү, кошумча сөздөрдү, баягы кайдыгер мамиледегине кетпейбиз. Мүмкүн болушунча таза, нукура, баягы ата бабанын сөзүн колдонуп сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Кыргыз тилибиз анан күчтүү болот. Анан ал ботаниканын тилинде сүйлөйт, информатиканын тилинде сүйлөйт, астрономиянын тилинде түшөт, диний илимде сүйлөйт. Бардыгын алы жетет. Агай, азыркы учурда сиз ошо университеттин ардагерлер кеңешинде төрагасы болуп иштеп жатыпсыз го. Анан ал жакта негизинен кандай иштерди жүргүзөсүздөр? Анан көбүнчө кандай кайрылуулар келип түшөт? Алардын чечилишине кандай көмөк көрсөтөсүздөр? Ошо боюнча дагы кыскараак айтып өтсөңүз. Бизде мындай да, мен Ош мамлекеттик университетинин баласымын. Ушундай да. Мен студент болгонмун. Анан кийин Ош мамлекеттик университетинин аспиранты болдум Өзбекстандагы академияда. Анан ошодон бери келатып, анан окутуучу болдум, ага окутуучу болдум. Анан доцент болдум, кафедранын башчысы болдум. Анан кийин декандын орун басары болдум. Анан декан болдум мен. 12 жыл декан болуп иштегем. Эми ошонун бер жагында дагы 12 жылдан 14 жылдан бери 12 жылдан бери дагы эмнекен эми
кафедра башчысы дегендей ошондой болуп иштеп келатам да. И доцент анан ошол Ош мамлекеттик университетинде көп түрдүү коомдук иштерде катышканмын. Спорт массалык иштерде, маданий массалык иштерде. Айрыкча ошол неме кылганда мындай болуп атат да. Бизде анан биздин урматтуу ректорубуз Кудайберди Капаралиевич ушундай деди, мына бул Ош мамлекеттик университетинин мына жашыңыз ушуга келип калды. Ушунун ардагерлер кеңешин bir eме кылып бериңиз деди. Анан ошондо 2 жылдан бери ошондо иштеп атам. Ардагерлер кеңеши, анан кошумча дагы бир эмеси бар. Этикалык комиссия дегенгечи. Ушундай. Ошондо айрыкча ошо этикалык комиссия багытында мындай конфликт болуп калганда, бири-бирин түшүнбөй калганда келгендер болот да. Ошолор менен жакшына иш алып барып, бир өлкөдө экенибиз, бир мекенде экенибизди көрсөтүп дегендей кылып атабыз да. Ушул жаатта мына өзүңүз иштеп эмгектенип аткан тармак тараптан азыркы студенттерге, жаштарга, ушул кесипти тандайм деп турган жаштарга кандай кеңештерди берет элеңиз? Мен мындай дейм да, биринчи. Мына бул менин басып өткөн жолум, тажрыйбам, менин ушу урматтуу өсүп келе жаткан жаш муундарга бере турган кеп кеңешим. Биринчи кезекте өзүн аздектеш керек. Өзүн. Имине биздин. Ал адистик кийим болот анан. Адистик мекен кийим болот. Өзүнү тан бериш керек. Өзүнүн ыраазы болуш керек. Ошол өзүнүн эме кылганда ошол ата энесин, таята энесин, урук журтун, мекенин ыраазы болуш керек. Мындай. Мен айтам да, балам, кызым, мынакей, силер төрөлгөндө эле жеңүүчүсүңөр. Алар жеңүүчү. Жанагы биологиялыкта мындай эсептеп коет да, миңдеген, миллиарддаган мүмкүндүк болот да. Баягы ата энебиз Алла Тааланын эмнеси менен, амири менен эмнекени жаратат да, ошондо жаратканда, ошондо миллиарддагандардын ичинен бирөөсү тандалган. Аны Алла Таала тандаган. Башка эч мындай болбойт. Мен биологмун, мен экологияны билем, мен генетиканы билем. Туурабы? Бирок Алла Таала. Бак эң негизгиси эч кыйшайсыз. Кыйшайбаш керек да. Терең ишениш керек. Өзүнө, мекенине, жаратканга терең ишенип эле, туурабы? Өзүн урматташ керек. Өзүңүн жаралганың сенин жеңүүчү экендигиң. Ошон үчүн кийинки этап анан кете берет. Анан кийин ошол жан дүйнөңү дайыма байытышың керек. Көп китеп окуп, тажрыйбада алып, азыркыдай мүмкүндүк. Ушундай өтө кереметтүү инсан болууга жол ачат да. Азыр жасалма интеллект деген турат. Туурабы? Бир немелерди жанагындай бир эме кылып отурбайчы. Мындай кылып биз анализдеш үчүн өтө көп кылчу элек. Таблицаларды, жадыбалдарды түзөбүз да. Буга салыштырабыз, анан буга муну коюп коебуз, берге муну коюп коебуз, анан кийин салыштырабыз, анализдейбиз да. Жасалма интеллект азыр 1 секундта жасап берет. Сен айтасың, мага мынау керек эле десең, сага берет. Демек, бардыгы сага багытталган. Да. Демек, сен ошону эмне кылышың керек эме? Өздөштүрүп, алдыга көзөтүшүң керек. Бир жерде азыр коркунуч пайда болот эми. Да. Жасалма интеллекттин мүмкүндүгү сени жеңип коюшу мүмкүн. Сен эмгек кылбай эле, секинеле, менде бар, мен деле билем аны. Агай, сен оны окутпай эле кой, мен билем дегендей болсоң, анда жасалма интеллекттин кулу болосуң. Азыркы биздин кыргыз элинин чыгаан уулу жазуучу Султан Раев. Азыр мына түрк дүйнөсүнүн, азыр Түрксойдун жетекчиси болуп, ошондой абройлуу болуп, кереметтүү чыгармалар жазып берет. Ошонун сөзү мага жагып калды. Биз дейт, өсүп келаткан мундар дейт да, мага жакты да. Жасалма интеллектти башкаруучу эл болушубуз керек. Жасалма интеллектке баш берүүчү эмес. Баш берүүчү болуп калышыбыз мүмкүн да, түшүнөсүңбү? Баш берүүчү болуп калсаң да, мынтип отурасың дагы, мисалы айтасың да,
мен эмнекенеме bir күрүч, bir көш палоо даярдайм десең, сага рецептин берип коет. Туурабы? Ал интеллект берди. А сен өзүң жасайсың да. Мен жалпы элге түшүнүктүү болсун деп ушинтип айтып койдум. Мен түшүндүңбү карындашым? Түшүндүм агай. Сиз менен эми Орунбек агай бир күн кечке маектешсек дагы сөз бүтпөйт чындыгында. Бирок эфирибиз дагы жыйынтыкталды, ошон үчүн жыйынтыктоочу суроону берсем сизге. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Эмне менен алектенип атасыз? Ошо пландарыңызды бөлүшүп. Азыр мындай дейт да. Мен 70-ке чыктым, 71-ге чыктым, ушундай да. Адамзаттын өмүр сүрүп турганындагы эң негизги кубулуш бул кыялкеч болуш керек. Кыял түгөнгөндө өмүр түгөнөт. Менде кыял өтө мол. Биринчиси ошол баягы эменин мына бул окуу пландарын, формация адисиндеги окуу пландары бар. Ушулар дагы өркүндөткөнгө, өстүргөнгө эмнекелерин салым кошоюн деп атам. Экинчиси мына бул окуу талаа практикаларын дагы өркүндөткөнгө. Азыр бүт түрдүү каражаттар бөлүнөт да. Техникалык жактарга кетет туура. Мисалы азыр эле Ош мамлекеттик университетинде 4 миллион доллар бөлүнүптүр. Ошол онкология адистерин калыптырган өтө туура. Абдан туура. Бирок башка жагы бар да. Башка жагы дагы бар. Мисалы үчүн ошол талаадагы шарт менен окуу тарбия иштерин жүргүзүүчү нерсени да кылышыбыз керек. Бул мобилдик эмнекенеме жайлар, лагерлер, мобилдик. Ушу кыялданам да. Проект жазып атам, укталган жокмун, кетип атам да. Мобилдик. Мындай да айналайын. Ал жерге барасың дагы табигаттын шартында болот. Бардык жагдайы бар. Бардык. Баягы интернет байланышы бар, спутник байланышы бар. Жанагы эме баягы турмуш тиричилик бардык шарты бар. Ысык суу, муздак суу, андай мындай деген. Бирок табигаттын фонунда. Ошондо анан кийин бардык иш-чараларды ошол жерде жүргүзсө болот да. Бир момент бар. Мен ошондо айтып коюшум керек да. Бул менин милдетим. Процессте экөөнү ажырым кылып карап атат да. Өзү мына бул адамзат пендеде. Ушундай болот да. Тажрыйбалуулар тажрыйбасы азыраак, бирок потенциалы мол адамдарга эмнекенеме тарбия берет. Бир гана нерсе бар да, тарбия берүү гана бар. Тарбия гана. Ошо тарбия берүүнүн эң негизги элементтеринин бирөөсү бул билим берүү. Билим берүү максат эмес. Тарбия максат. Тарбия максат да, тарбия. Ошон үчүн баягы тарбияга мындай кадимкидей бөлүп сүйлөшөт да. Бөлүп тарбияны негизинен тарбия гана. Тарбиянын эң күчтүү жолу, эң эффективдүү жолу бул билим берүү. Билим анан үйрөтүү. И андан башка дагы эмне көчөт. Ошон үчүн табигаттын шартында мобилдик ошондой немелерди түзсөк, ошондо айтып атам мен жетекчиликти дагы айтам, өзүмү дагы ынандырам, баягы донорлорду ынандырганга аракет кылып атам. Мобилдик эмнекенеме жанагы эмелерди, очокторду, жайларды, жерлерде кылыш керек. Ош мамлекеттик университетинде өтө сонун керемет мүмкүндүктөр болду да. Бул Ош шаарында ар түрдүү жерлерде жакшынакай бар. Анан кийин бирок жерлерде да кылышыбыз керек. Жерлердечи, мисалы Кара Шоро улуттук паркында, Карагой улуттук паркында, турасызбы? Же болбосо жөн эле айыл өкмөттөр, токой чарбалардагы жерлерде. Ошондой мобилдик немелерди кылсак, бул келечек болот. Туризмдин өктөрүшүнө, инсандын аруу болуп өнүшүнө мындай түз салам берген чыгармачыл инсандар. Чыгармачыл баягы конференцияларды, немелерди ошо шарттарды өткөзсөк эң сонун болот. Менин кыялым ошол айламай. Рахмат Орунбек агай, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, ийгилигиңиз артып иштеп жүрө бериңиз, илимдеги жолуңуз, жаратмандык жолуңуз улана берсин. Пайдалуу коом үчүн, мугалимдер үчүн, университет үчүн пайдалуу долбоорлорду алдыда күтүп калабыз. Ишке ашыра бериңиз. Ийгилик сизге. Рахмат.